Жалал Абад облусунда автожолго кар көчкү түштү. Кечээ Чаткал районунда Красная Горка Акташ автожолунун 4-чакырымында көлөмү болжол менен 50 куб болгон кар көчкү түшүп, жол бир тараптуу жабылган. Жерине тазалоо иштерин жүргүзүүчү номер 27 жол тейлөө ишканасынан техникалар тартылды. Көчкүдөн жапа чеккендер катталган жок. Болжол менен 50 метр кубка жакын кар көчкү түшкөн. Кар көчкү жолдун бир тараптуу жапкан. Ошол эле учурда ошол жерде ДЭП 27 ишканасына тийиштүү күзөттө турган техникасы менен убагында жол тазаланган. Адистер 21 январга чейин тоолуу аймактарда кар жаап, үшүк жүрөөрүн билдирди. Агалай Кыргызстандын тоолуу райондорунда, анын ичинен Алабука Канышкыя автожолунун 92-99 чакырымдарында тагыраагы Чапчыма ашуусунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн. Мындай коркунуч Красная Горка Акташ жолунун 1-4 чакырымдарында да жаралууда. Муну өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертип жатат. Бүгүнкү күндө ошо гидрометеорология агенттигинин маалыматына ылайык Алабука Жаңы Базар Кировка автожолунун Чапчыма ашуусунда жана ошо Красная Горка Акташ автоунаа жолунун 4-9 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүү коркунучу бар деген маалымат бар. Бүгүндө Ош Бишкек жолунун Алабел ашуусунда кар жаап жатканын айтышат. Унаа тыгындарын болтурбоо максатында жол тазалоо, кум себүү иштери тынымсыз жүрүүдө. Ал үчүн 8 техника, 14 жумушчу тартылган. Ал эми Көкбел ашуусунда да кар жаап, жолдор тайгак абалга келген. Жагдайды жөнгө салууга 5 техника, 10 жумушчу иштеп жатат. Аба ырайынын өзгөргөнүнө байланыштуу кечээ 18:30 тартып, Ош Бишкек унаа жолунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилген. Жол тазалангандан соң бүгүн саат 12-лерде каттам ачылган. Алдыда дагы чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Мындан улам жол көзөмөлдөөчүлөр айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ошондой эле аларга 500 метр аралык кармап айдоону эскертишет. Кечээ 17 күн түнкү саат, кечки саат 18:30 тартып оор жүк ташуучу унааларга чектөөлөр киргизилген. Эртең менен саат 12-де жолдор тазаланып бүткөндөн кийин кой берилди. Бүгүн дагы кошумча маалымат болсо, чектөөлөр киргизип турабыз түнкүсүн. Жол кырсыгын астына алуу жана болтуруу максатында. Буга чейин автовокзалдарда Бишкекке каттаган автоунаалардын атайын такси кеткен жерлерден, автовокзалдардан үгүт иштери жүрүп атат. Кечээ дагы жүрдү, буга чейин да жүрөт. Эскертип 500 метр аралыкты сактоо үчүн айдоочуларга түшүн иштери жүргүзүп жатат. Ош Бишкек жолунда күнүнө болжолдуу бир багытка 6000дей унаа каттайт. Бул статистика кышкы күндөрү 4500гө азаят. Азыркы тапта туруксуз аба ырайына байланыштуу аталган унаа жолунда тийиштүү кызматтардын адистери иштөөдө. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.